силерге шилтеме жөнөтөбүз. Бул шилтемени 9 суроодан түзүлөт. Ошол 9 сурооду ар бир өзүңүздүн айыл өкмөтүңөргө жиберип, анан кийин АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттиги жана өнүктүрүү саясат институту USAIDтин ийгиликтүү аймак 2 долбоорунун алкагында Ысык Көл облусундагы жаңы айыл өкмөттөрү менен кызматташа баштады. Алгач пилоттук долбоор катары Ысык Көл районуна алышса, эми Туп районуна караштуу Түп, Кутургу, Талды Суу, Михайловка жана Карасаев айыл өкмөттөрү менен кызматташууну баштайт. Ийгиликтүү аймак 2 долбоорунун алкагында жаңы муниципалитеттер калкты таза суу менен камсыздоо, таштанды чыгаруу, көрктөндүрүү жана бош убакытты өткөрүү үчүн шарттарды түзүү сыяктуу жергиликтүү кызматтарды жакшыртуу боюнча иш алып барышат. Долбоор жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатын жакшыртуу аркылуу калктын жашоо турмушун жакшыртууга багытталган. Долбоор 4 жылдын ичинде Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын жана Ош облустарынын 50 муниципалитетине жардам көрсөтөт. Ийгиликтүү аймак 2 долбоорунун алкагында Каракол шаарында атайын окуу семинарда болуп өттү. Ага Түп, Кутургу, Талды Суу, Михайловка жана Карасаев айыл өкмөттөрүнүн тийиштүү кызматкерлери катышты. Бүгін ЮСИП программасы боюнча экинчи долбоорун немеси бизге аябай жакшы программаны өткөрүп атат. Бияктан биз кошуна Ысык Көл районунун биринчи долбоорунун жакшынакай ишке ашкан программасын көрсөтүп, ошонун бизге деген биздин немебизге үйрөтүп атат. Мисалы кемчиликтерди элге жеткириш үчүн. Мисалы суу менен, анан жана таштандык боюнча кандай эл менен иштеп ошо ишке ашырыш үчүн ушундай жакшы нерселерди үйрөтүп атат. Бул ЮСИП жана немесинин программасынын немеси аябай жакты. Биз да ошол ишти ишке ашыралык деген ойго келип атабыз. Бизде да биз ушу таза суу баардык жердегидей эле бизде таза суу немеси боюнча проблема. Анан бул таштандык биринчиде турат. Ушу таштандык немеси маселеси чечилсе, абдан жакшы болот эле да бизге да. АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттиги жана өнүктүрүү саясат институту USAIDтин ийгиликтүү аймак 2 долбоорунун алкагында жергиликтүү деңгээлдеги кызмат көрсөтүүлөр боюнча иштер бир катар багыттар боюнча алып барылат. USAIDтин ийгиликтүү аймак 2 долбоору азыркы күндө 2-чи жумушчу жылын баштап жатат. Бүгүнкү иш чаранын максаты Түп районунда биздин долбоор менен кызматташып өнүктөш болуп, максаттуу муниципалитеттердин өкүлдөрү келип отурат. Айылдык кеңештин депутаттары, айыл өкмөт башчылары жана айыл өкмөт аппаратынын кызматкерлери. Иш чаранын негизги максаты долбоор жөнүндө биздин долбоорубуздун максаттары, тапшырмалары, кызматташуу боюнча ыкмалар менен, маалыматтар менен бөлүшөлүк деп чакырып отурабыз. Биздин долбоорубуздун максаты жергиликтүү деңгээлде, жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү багытында, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилигиндеги жана карамагындагы эл үчүн, жер үчүн жасалып жаткан кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатуу жолу менен жергиликтүү калктын, элдин жашоо турмушунун деңгээлин жогорулатуу болуп саналат. Бул багыттар боюнча долбоор 3 багыт боюнча иштешет. Жергиликтүү деңгээлде артыкчылыктуу кызмат көрсөтүүлөрдүн уюштурулушуна жана жакшыртуусуна багыт алабыз. Экинчи багыт боюнча жергиликтүү деңгээлде жаргандык коомдун мүчөлөрүн, жергиликтүү жамааттын өкүлдөрүн жергиликтүү деңгээлде чечим чыгаруу процессине тартуу. Жалпак тил менен айтканда, элдерди үндөп, үгүттөп, ушу жергиликтүү маанидеги маселелерге чечүү процесстеринде, чечим кабыл алуу процесстерине элди чакыруу. Жана долбоорубуздун 3-чү багыты боюнча иш чаралар өлкөбүздүн баардык булуң бурчтарында ушу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердүүлүгүн жөнгө салган мамлекеттик саясатты күчөтүү жана жерлерде биз менен өнүктөш болгон муниципалитеттерде артыкчылыктуу кызмат көрсөтүүлөрдү жакшы деңгээлде уюштуруп, ушул жакшынакай татынакай натыйжаларды
муниципалитеттердин арасына тажрыйба алмашуу иретинде маалыматтарды жайылтуу. Долбоор айыл өкмөт кызматкерлерин окутуу, юридикалык кеп кеңештерди берүү жана алдыңкы тажрыйбаларын колдонууга үгүттөө аркылуу алардын башкаруу ыкмаларын жакшыртууга багытталган. Долбоордун негизги максаттарынын бири бул муниципалитеттерге экономикалык жактан негизделген тарифтерди киргизүү, кирешелерди көбөйтүү, жергиликтүү ишкерлер менен өнөктөштүк түзүү жана маалымат технологияларды колдонуу аркылуу алардын кызматтарын каржылык жактан туруктуу кылууга жардам берүү. Муниципалитеттер мындай ыкмалар менен өз бюджеттерин кеңейтип, жергиликтүү жааматтардын жашоо сапатын жакшыртуу үчүн көбүрөөк кызматтарды сунуштай алышат. Ысык-Көл областынын Ысык-Көл районунда ишти баштаганбыз. Ысык-Көл районунда бизде 5 пилоттук айыл аймактарыбыз бар эле. Өрүктүү, Абдрахманов, Ананева, Семеновка жана Садраки айыл өкмөтүндө. Бүгүнкү иш-чарабызда биз кошумча долбоорубузга 2 районду кошуп атабыз пилоттук кылып. Бул Түп районунан дагы 5 айыл өкмөт кирип атат. Бүгүнкү иш-чара учурунда биз жаңы кирип аткан айыл өкмөттөргө 1 жыл ичинде долбоор кандай жетишкендиктер болду, биз менен кызматташып аткан айыл өкмөттөрдө кандай өзгөрүүлөр болду, кандай иштер жасалды, ошолорду мыкты тажрыйбаларды, жакшы жетишкендиктерди мисал катарында көрсөтүп атабыз. Тактап айтып кетсек, Ананева айыл өкмөтүндө өткөн жылы, өтүп бараткан жылы таза суу маселесин чечүү, калкты таза суу менен камсыздоо боюнча айыл өкмөттүн аракети менен жакшы иштер жасалды. Мурда 4 саат берилген сууну азыр 10 саатка чейин көбөйтүп, элдин чогултулган төлөмдөр көбөйүп, ошол эле убакта баягы таза суу менен камсыздап аткан ишкананын туруктуулугу жагынан дагы бир жакшы шарт түзүлдү да, туруктуулугуна. Андан тышкары ушу айыл жергесинде маданият үй, спорт зал, ушундай бир мекемелер бар. Ошолордун алдында көп каражат талап кылбаган, бирок ошол эле убакта өзүн өзү каржылап турган бир кызматтарды уюштурганга жетиштик. Анын ичинде бир спорт секциялары, комуз, бий иримдери. Мисалы айыл жергесинде деле балдар ушундай шаардагыдай эле ар кандай иримдерге баргысы келет. Бирок баягы жоктугунан, ал иримдер, ошондой кызматтар жоктугунан тилекке каршы балдар, айылдын балдары ошондон калып калат да. Анан биздин долбоордун сунушу баягы бүгүнкү күндө рынок заманында жашап аткан соң, ата-энелер бүгүнкү күндө балдарына акча төлөгөнгө даяр. Просто ошол бааны туура коюп, жакшы кызмат көрсөтүүчүнү тандап туруп коюп берсе, айыл жергесинде дагы ошондой кызматтарды жакшы ийгиликтүү уюштурса болот экенин биз жолун көрсөтүп берип атабыз да долбоор алкагында. Долбоор менен өнөктөш болгон муниципалитеттер башкаруу ыкмаларын жакшыртуу үчүн атайын окуулардан өтүп, эксперттик кеңештерди алышат. Аталган иш-чарада ийгиликтүү аймак 2 долбоорунда тажрыйба алып калган Ысык-Көл районунун башчылары дагы өзлөрүнүн тажрыйба жасаган иштер менен бөлүштү. ЮСАИДтин ийгиликтүү аймак 2 долбоору 2021-жылдын сентябрь айында башталып, 2025-жылдын сентябрь айында аяктары күтүлүүдө. Ага чейин облус үчүн бир топ иштер жасалып калары шексиз.